Кутмандуу таңыңыздар менен улуттук каналдын эң мыкты долбоорлорунун бири Баластан каналынын Сен мыктысың долбоорунун биринчи сезонунун катышуучусу эң көрүнүктүү сүймөнчүлүккө ээ болгон кичинекей Алиса тууралуу айткыбыз келип жатат. Ал болсо кичинекей биз балдарды урушабыз го, уюлдук телефонду кармабагыла, смартфонду көрбөгүлө деп, бирок мунун дагы пайдасы бар экен. Мына ушул TikTokко тарткан видеолору аркылуу улуттук каналдын Баластан студиясы Сен мыктысың долбоорунун катышуучусу болуп, көптөгөн байгелерге ээ болгон экен. Дал ушул Алиса карындашыбыздын чыгармачылыгына бир аз көңүл бурабыз, анан студиябызга чакырып бир сонун маек кылалы. Money don't jiggle jiggle. Never find someone like me. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it so real. Let me rock you like a rodeo. It's gonna be a funky ride. Give a deep body show. I know, every says a mago. This one na sara sara, the beat is tarantana. It go make you manya manya, Ines is manya manya. Oh yeah, make you ricotta, mama Africa ricotta, hey. Make you dance, yeah. Everybody ricotta, mama Africa ricotta, hey. Make you dance, yeah. Баракелде демекчибиз, эми меймандарыбызды студиябызга чакырып алалы. Алиса ОТРКнын Сен мыктысың долбоорунун биринчи айланпасынын катышуучусу. Азыр өзүңүздөр талантын көрдүңүздөр, эми маегин угуңуздар. Айсулуу Мусабекова ОТРКнын Сен мыктысың долбоорунун редактору менен кошо келатат алдыңарда. Келиңиздер. Мыктынын мыктылары келатат. Баракелде. Музыка берсек сону бийлеп түзмөкпүз, Кандай маанай жакшы, сонун сенин видеоңду көрдүк. YouTube каналында да көптөгөн көрүүчүлөрдү топтоптурсуң. Рахмат. Качан, кайсыл жактан, кимден үйрөндүң бийлешти? Ушуну айтып берчи. Мен TikToктон эле көрүп, өзүм көрүп бийлеп алам. TikToкту диванга коюп алып, анан үйрөнүп, анан үйрөнүп кетем. Биздин мисалы ата-энелер болсо урушат да балдарын телефон көрбөгүлө, эшикке чыгып ойногула деп. Сен дагы ошентеби же телефонду сага атайын берип тарта кой деп мындай колдоп турушабы ата-эне? Берет, көбүнчө өзүм анан мамама берип кайра эшикке чыгып ойнойм. Убактысы менен турбай демек, азаматсың. Осылай долбоордун ийгиликтерин көрүп атабыз. Жалпы ОТРКнын сыймыгын, жалпы элдин сыймыгы дегендей. Кече жакында кастинг болуп атты, дагы даярдыктар, дагы элдин арасында таланттуу кыздарды мындай топтогонго далалап аракет кылып атасыздар. Ооба, ошондой кылып атабыз. Биринчи сезонун ийгиликтүү жыйынтыктап алганбыз. 100 баланы талантын ачып, аларга белек бечкектерибизди берип, президентибиздин колдоосу менен уюшулган. Эми жакында экинчи сезонубуз башталды. Өзүңүздөр көрүп билгендей, биринчи сезонунда биз онлайн форматта балдарды тандап алсак, экинчи сезонунда жеринен барып тандап келдик. Анткени деген баягы онлайн форматта болгондо бизге деген балдардын өнөрү ачылуу жагы кандай өнөрдө экендигин биз толук маалымат ала албай калат экенбиз да. Анан экинчи сезондо жеринен барып тандап келгенибизде өз көзүбүз менен көрүп, билип, балдар менен маектешип, ушундай тандап келүүгө мүмкүнчүлүк болду. Бирок азыр жалпы жыйынтыгы чыга элек, дагы алдыда экинчи туру турат. Экинчи турда кайрадан комиссиялык топ түзүлүп, Электен өткөрүп, электен өткөрүп, андан кийин анан ким өтсө, анан ошо менен тереңдеп иштешип, анан экинчи сезонго даярдык көрүп баштайбыз. Баластанын кызматкерлери сиз айткандай региондордун баарын кыдырып, жеринен балдарды тандап келген экен, Ооба. Таланттуу балдар көп бекөн Айыл регионунда.
Ооба, таланттуу балдар бар. Бирок бир маселе жатат да бул жерде. Биринчи сезонунда биз сүрөттү, ырдаганды, Алиса өңдө TikTok бийлегендерди, пластилин ушундай өңдөгү таланттарды алып чыксак, азыркы бизди көрүп жаткан балдар өнөр деген ушул экен деп эле ушул нерсеге багыт алып алган экен да. Биз кайсы жерге барбайлы ошол ырдаган, пластилинде бир нерсе жасаган нерсе балдар көп келип атты да. Анан бул дагы эми өнөр, биз өнөр эмес деп айтпайбыз, бирок ошол нерсеге өтө багыт алып алганы кичине бизди өкүндүрдү да. Анан бирок арасынан бар. Арасынан кандай мындай уникалдуу таланттарды көрө алдыңыздар, мисалы көрүүчүлөр үчүн? Биз нарын анан 2 топко бөлүнгөнбүз, чыгармачыл топ. Биздин кесиптештен теңе түштүк жергесине кеткенде, биз болсо Көл менен Нарынга барып келдик. Мына ошол жерден бир кыз эсибизде калды, мисалы гүлдүн түрүн жасайт экен да. Өз колу менен болгон түрүн жасайт экен, гүлгө кызыгат экен. Анан муну алып чыксак болот окшойт деп багы өзүбүздүн ичибизге, көңүлүбүзгө жакты да. Анан дагы бир бала өрүмдүн түрлөрүн өрөткөн, ноктонун. Бул да бир өзгөчө да. Анан Нарын жергесине келгенде бир кыз бар экен, самындын түрлөрүн жасайт экен. Аябай ошол жерден да жасап көрсөтүп, бизге мондай болот деп анын түрлөрүн эмне кошулат бүт бардыгын айтып, кандай мисалы эмнеге пайдалуу ошондон бери бизге бөлүшүп атты да. Анан мындай жагынан алганда эл ичи өнөргенчи деп коет эмеспиз. Анан уучубуз кур эмес го деп ойлойм да. Анан дагы буюрса алдыда дагы ошо эң мыкты балдарды дагы тартып чыгабыз деген изги тилекте турабыз. 8ге эми чыккам. Мектепке барган турбайсыңбы демек? Ооба, 1-классты бүтүп 0 ойго. Мектепте кандай окуйсуң? Жакшы окуйм. Мугалимдер урушпайбы, кечке бийлеп жүрөрбү, сабак оку деп? Жок, урушпайт. Жакшы. Келечегиң эң болсун. Кайсы бирлерди үйрөнүп атасың азыр? Атайын бир иримине барып атасыңбы TikTok'тон эле? Ооба, танысга барам. Кайсы бирлерди үйрөндүң? Бизге TikTok без, бизге башкача үйрөтөт. Негизи Алиса тууралуу айта турган болсок, Алисаны деген бул ынтымак паркка барып ырдаган экен, бийлеген экен да. Анан ошол жерден көрүп калып, социалдык түйүндөргө баягы жайылып, жакшы баягы көрүмдүү болуп аткандыктан биз да кызыктар болуп издегенбиз. Анан ошо издеп апасы менен биргеликте интервью бергенин көрүп, бул каяктын кызы болду экен, каяктан келип бийледи болду экен деп бизге да аябай кызык болгон да. Себеби азыр учурда ынтымак парк аябай жакшы, элдин талантын ачкан жакшы парк болуп атпайбы, Акчылтай. Анан ошонун биринде интервью бериптир. Мен бир бий группада бийлейм депчи. Анан анын жетекчиси менен байланышып, анан чакырганбыз да, көрсө буга чейин эле бизге Баластан каналына бийлеп келип жүргөн кыздардын бири экен да, баягы топ болуп келип жүргөндө билинбейт да. Анан ошондон сурулуп чыккан кыздардын бири да. Анан биз мисалы өзгөчө таланттарды өзүбүз издейбиз да. Мисалы менен Сен мыктысың долбоорунун 1-сезонунда балдар баягы кандай өнөрдү алып чыгыш керек, эмне кылыш керек, эмнени көрсөтүш керек деп баягы түшүнүк жок болсо, азыр экинчи айлампада түшүнүк пайда болуп калды да. Муну кылсак болот экен. Катышкандар көп болуш керек. Аябай көп. Жакшы. Алиса, сизге суроо берип келип жатат да. Сен мыктысына ушул долбоорго катышканда, сен апаң менен атаң биз бийлегенди билбейбиз, Алиса эле мыкты бийлейт деп айткан эле. Алар дагы бийге шыктандырып, аларды үйрөттүңбү бийге? Алар дагы азыр үйрөнүп атышабы сени менен? Ооба. Бийлегенди үйрөнүп калышты демек, Азамат? Негизи кимдин Алисанын эмеси, харизмасы аябай күчтүү экен да. Азыркы бүгүнкү күндө мисалы TikTok бийлеген ар бир экинчи бала TikTok бийлейт, Ошонун ичинен биз эмне үчүн тандап алганбыз? Мунун харизмасы күчтүү, анан мындай кыймылы ар бири өзү орду менен аябай жакшы бийлейт экен да. Мына ошон үчүн тандап алган болчубуз. Анан бизди көрүп жаткан айрым көрүүчүлөр баягы TikTok бийлесе болот экен деп эле келип алгандар дагы болуп атат да. Эске алыңыздар деп коелу көрүүчүлөргө. Айсулуу, сиздердин Сен мыктысың долбоорунун 2-сезонуна биз сонун таланттуу баланы да таап койдук. Азыр өнөрүн көрүңүздөр. Балким 2-сезонуна катыштырып каласыздар. Айбек Арзыкулов Токтогул районундагы Жоомарт Бөкөнбаев орто мектебинин 2-класстын окуучусу, интернет жылдызы. Айбек байды бул жака чакыралы. Кел. Ой, Азамат. Ой. Ооба, бул видеону Салам айта. Аппари. Ана келе. Асит бал андай эмес. Жөнөкөй эле аккумулятордан чечип алып койгондой эмес. Аппари. Ана. Кышкан чечесиз. Чечип туруп, могу жакта шекер ал бар. Аны акырындап чечесиз, бийикте сеп бар. Септи аласыз.
Анан кийин бир теме бар. Ошон чечесиз аласыз да кайра эмес, мээкти эмесин саласыз. Илесиз. Илип туруп бийикте шейкаларын бирден катып чыгасыз. Чыгып туруп кышканы жабасыз. Анан кийин полный жаап чыгасыз. Молодец. Анан кийин оталтысыз. Молодец. Haydi. А? Ооба. Любой машинанын моторун чачасың. Ооба. Советскийинде эле динамока бүт эле. Ооба. База. Мындай колуң күчү жетпес акырын саатыр кой. Ооба. Калган эз өлөм. Аттарын бүт билесиң. Ооба. Кандай дейсиң? Калганын бүт билесиң. Сендей бала жок экен да? Экинчи класста. Мурсулам үчүнчү класс. Экинчи класс. Сен только мотор оңдойсуң же эмнени да оңдойсуң? Мотор. Мындай ходовой бүткөн эле. Ходовойда кетип Коробкачы. Коробка. Ооба. Мен кара койчу. Коробканы жасайсың? Ооба. Мосттучу. Мост анча да эмес. Басына. Баракелде кол чаап коелучу Айбекке. Биз шашып кетип студиябызга Айбекти дагы дароо чакырып алдык элек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Айбекти чакырганыбыздын себебин түшүндүңүздөр болуш керек. Мына ушул видео аркылуу Айбек мырзаны көптөгөн көрүүчүлөр кичинекей моторист деп, автоунаанын тетиктерин мыкты билген кичинекей адис деп таанып билишет. Биздин студиябызга чакырганбыз. Айбек, куш келдиң. Жакшыбы, ден соолук? Жакшы. Ай азамат. Атаңдан үйрөндүңбү машина оңдошту? Ооба. Жардамдашып жүрүп, Ооба. Атаң бул кесиптин ээси окшойт, айтып берсең. Машина оңдойт, э? Канча жашыңан баштап аралаштың ошол машинанын Эки дүйнөсүнө? жарым жашынан Эки баштап. жар. Баскан жашымдан. Эс тарткандан баштап эле машина оңдоп баштап турду. Өзүңө жагабы? Ооба. Эмнеси жагат? Мисалы көп балдар, сен курактуу балдар көбүнчө телефон ойношот, мультфильм көрүшөт, маселен көчөгө чыгып кетишет. Сен атаңдын жанында жатып көптөгөн балдарга үлгү болот экенсиң. Атам менен деле көп деле жүрөм. Атам деле машина айдайт да, атам менен деле. Атам бир жака бараарда мен кичинекей кезимде ыйлап болбой, ээрчип эме кылгам. Ошондон кийин эле окуп калдым да. Жакшы. Чоңойгондо ким болгон келет? Моторист болдум. Моторист. Баракелде тилегиңе жете бай. Жакшы. Биз да машинабызды алып барса оңдоп бересиңби? Ооба. Арзаныраак, тааныш билиши эле да. Эфирге келбедиң беле деп, Жакшы экен. Машинаны айдап баратканда, маселен, күйүүчү майы аз болуп баратканын же болбосо кайсыл бир жери мындай жараксыз экенин мынтип байкап биле аласыңбы? Ооба. Кантип билесиң? Мисалы, Мындай чыкылдап калганда, мындай деп айтам, такылдап калганда мотор стук берди деп айтам да. Мотор стук берет экен такылдаган. Билесиз ба ушуну чыңгыз? Түтүнү түрөмөс чыгып калгандан, байкап, Азамат. Жок, кара түтүн, көк түтүн болсо головка катка күйөт. Мындай эме стук болот да. Чыңгыз билип алыңыз. Биз билетчүкпүз да, биз жүрсө эле дрындез эле айдай беребиз да. Жакшы. Мына ушундай балдарды мисалы үчүн осылайм катышып, бирок сиз айткандай жана электен өтпөй калып, бирок даярданып кайра катышкан балдар да бар да. Сөзсүз түрдө андай болот. Мисалы, бала деген ар кандай болот да, кээ бирөө ушунчалык өнөрлүү болот. Экинчи жагы маселеси сүйлөбөйт да. Анан биз мисалы кээ бир бала ушунчалык өнөрлүү болгону менен сүйлөбөй койсо, биздин кылган аракетибиз текке кетип калат да. Анан ошол нерсени дагы эске алабыз да, сөзсүз түрдө. Кээ бирөө болот, ушундай өнөрү көп неме эмес, анча эмес, бирок өзүнө тартып, тилинен бал тамган балдар бар да. Ошондой харизмасы менен сүйлөгөнү менен элди да алып койгон учурлар бар да. Анан эгерде сүйлөгөнү менен өнөр төп келип турса, сөзсүз түрдө биздин эшигибиз ар дайым ачык. Буга чейин ким бул бөбөгүбүзгө Айбекке окшогон машинага кызыккан 3 жаштагы кичинекей бөбөгүбүз келген. Ал машинанын маркасын, 100дөн ашык маркасын билет экен да. Биз экран аркылуу сүрөтүн көрсөтсөк эле, бул баланча деген машина, баланча деген унаа деппи, даттарынан бери айтып берген бир өзгөчө балабыз келген Кочкордон. Бул Айбек дагы өзгөчө экен, моторду мисалы ушунча жашта эч ким билбесе керек да. Анан жакшы, бизге келип көрсөң. Машина жүрбөй атат, эмне кылыш керек? Айнегин арчыш керек го дедиле бирөөчү, ошосо. Чоң эле кишилер деле билбейбиз да. Ооба. Жол эрежелерин, машинаны кандай айдаш керек, мындай билесиңби, ошолорду да үйрөнүп баштадыңбы?
атаң үйрөтөт, мисалы кандай жол эрежелерин билесиң, жол белгилерин билесиң? Эми нар жакта машина келип атканда аны көзүп анан кийин болуш керек. Светофорду караш керек, Светофорду караш керек, кызыл күйгөндө токтош керек. Эми сары күйгөндө даярданыш керек, жашыл күйгөндө өтүш керек. Азаматсың. Алиса, сага машинаңдагы машина айдаган балдар жагабы? Сага бийлеген кыздар жагабы? Азаматсың. Биздин жалпы элибиздин келечектери ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Зоолуңар бийиктеп, чоң ийгиликтерди жаратып, турмушта өзүңөрдүн ордуңарды тапкыла. Өмүрлүү болгула. Сизге да рахмат. Рахмат Кетпештилер. Азамат, ийгилик каалайбыз. Кийин дагы мына Баластан студиясынын Сен мыктысың долбоорунун 2-сезонуна катышат деген тилектебиз. Азамат, сага дагы бир жолу майрамыңыздар кут болсун.